Assalamu alaikum. Bugün biz Sankt-Peterburg şahrındayız. Sankt-Peterburg'dagi Жаллабат ağaları менен çoğu bir dasturkon chetinde oturabыз. Assalamu alaikum, kandайсыздар? Денсаулыктарыңыздар жакшыбы, тынчсыздарбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Машалла, мынакей. 15 жылдап көрбөй жүргөн акелерибизди көрүп мына ушул жерде отурабыз. Кайтыптасыздар анан, тынчсыздарбы? Жакшы. Амансыздарбы? Алхамдулилlah. Кыргызчага деле түшүнбөй калышкан ошойт акелерим 15 жылдап жүрүп. 20 жылдап. Все хорошо деп баштайбыз. Алды 20 жылдап көрсөткөн. Сол жактан тааныштырайын биринчи. Жолон акебиз Жаллабат областынын Санкт-Петербург шаарындагы өкүлү. Канча жыл болду Жолон аке бул жакта жүргөнүзгө? 15 жыл болуп калды. Машалла. 15 күн, 15 айдай эле айтып койдуңуз. 15 жыл болуп калдыр. 15 жылдан бери үй бүлөсү менен, бала чакасы менен бул жакта эмгектенип, тиричилик кылып, бала чака чоңойтуп дегендей. Кыргызстанга акыркы жолу качан кайттыңыз Кыргызстандан? 2 жыл болуп калды. 2 жыл болду, машалла. Бул жак экөөбүз Базар Коргондон. Аке, кандайсыз, тынчсызбы? Атыңыз Өмүрбек. Өмүрбек аке. Канча жылдан бери бияктасыз? 15 жыл болуп калды. 5 жыл? 15. 15 сиз да. Сизге канча жыл болду кайтканыңызга? Былтыр барып келдим да мен. Машалла. Болуп калды. Жакшы. Кайра качан кайтайын деп атасыздар? Жакын арада кайтабыз да буюрса. Жакшы. Жазым бар. Жакшы. Саламы. Бул жак акелерибиз. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшы. Тууганымды таап алдым. Жээним экен. Бул акемме дагы 15 жылдан өттү окшойт. Канча жыл болду келгенсиз? 18 жыл болуп калды. 18 жыл. Жаллабат областы Тузак районунун Кызыл Кыя деген айыл бар. Мына ошол Кызыл Кыяга жээн, бизге жээн болот. Өзү Благовещенкада турат. Благовещенкадан будан 18 жыл мурун Санкт-Петербург шаарын көздөп жүргөн экенсиз да? Барып келип турабыз 2 жыл. Өз мактабы метрка менен. Жашы жетпей. Метркалар менен чүйдөн стол менен көрүнгөнгө дайыныс болуп жазылып келип иштеп жүргөнбүз убагында. Жакшы элек дем. Жакшыбыз бала чага үй бүлө берди. Азыр Кудайга шүгүр жакшы бар. Көнүшүп калдыңыздарбы? Көнүшүп калдык. Машалла. Бул акемди көрүп эле Жаллабаттын калмакчысынан же ачысынан болсо керек деп айтсаңыздар керек. Албетте ачыдан экен, палван акем. Кандайсың анан? Жакшы экен. Тынчсызбы? Амансызбы? Сизге канча жыл болду бияка келгениңизге? Мага да 15 жыл нарык бере болду. Ачыдан болом. Ачынын кай жеринде турат элеңиз? Ачыда Акчалуу деген айылда. Алчалуу, жогорураак болуп калат. Көчкү болуп калды. Жакшы. Жакшы. Бул жак экөөбүз Базар Коргон беле? Кочкората. Кочкората. Республика Кыргызстан, Жалалабадский область, город Кочкората, Мамбеков айыл өкмөтү, Байжигит Төрөканов көчөсү, 36 квартира. Машалла. Өзүн ийин жатка билет экен. Жоголбой барат. Яндекс кандай эле, навигатор кандай эле. Бардыгыбыз чогуу келгенбиз 2007-те. Сиздер баарыңыздар доссуздар да? Улан достордун арасынан ушул адрес бар экен, көчө бар. Кандай Жолдошубуз КамАЗ балдарына, такси балдарына мындай грамота берди да. Жылдын мыкты водители деп. Ушул досума бере албай калдым мен. Жылдын мыкты газельщиги деп. Келбек муспет этпей калды. Машалла. Акем болсо жерге талдан Жалгыз жаңак. Жерге талдан жогору болуп калат да? Алды Комсомол экөөнүн ортосу. Комсомолда өзү. 36 комсомол, жалгыз жаңак деп коет. Атыңыз ким эле сиздин? Мирлан менен. Мирлан акебиз. Сиз деле көп жыл болду бул жака келгениңизге? Мен келип кетип жүрүп, менин стажым бир 2 жыл. Жакшы. Негизи Санкт-Петербург эли журтубуз тынчпы? Жакшы, Кудайга. Көнүшүп калдыңыздарбы? Сонун шаар экен да, берге бир келгенден кетким келбейт экен, Бул
жерде эң бир жакшы маселелер ошо элдин ынтымагы өтө жакшы. Эң туура айтасың. Эң жакшы нерселерибиз ошол менен чогулуп турабыз. Ар областтан адамдар бар, ушуну Жолондосубузга окшогон ар бир областтан адамдар чогулуп бир айда бир чогулуп турушат, жаңылыктардан бөлүшүп турушат. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Адал эмгек кылып, баардыгы иштеп атышат, Кудайга шүгүр. Рахмат. Алла разы болсун, теч болуңуздар. Ынтымаңыздар дайым ушундай биримдикте боло берсин. Достугуңуздар түбөлүк акыреттик достордон болсун иншалла. Сиздердей достордон үлгү алсын. Жалпы жаштар Кыргызымдын дос болом дегендери. Рахмат. Анан бизге болгон сый урматыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Болбогон кичинекей кызматыбыз үчүн ушинтип чакырып, убактыңыздарды бөлүп, бизге убактыңыздарды бөлүп ушундай бир дасторкон четинде бир сыйлашып отурабыз. Сиздерге чоң рахмат. Бизди тааныбасаңыздар деле, билбесеңиздер деле, көрбөсөңүздөр деле, мына ушинтип кичинекей кызматыбыз үчүн сыйлап атасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Алла разы болсун. Тынч болуңуздар. Ден соолукта болуңуздар, алтын башыңыздар аман болсун. Жолон аке, бул жакта негизги досторуңуз бул жактабы же Кыргызстандабы? Жо негизги досторум бул жоролорум. Ушул жерде баардыгы ушул жерде таанышканбыз. Ушул жерде Санкт-Петербургда таанышып, ушул жерде дос болуп, ал семьяны өтө калың катташуудабыз. Классташтарым Кыргызстанда көп эле. Анан могул областтын маселеси боюнча эмне маселе боюнча сизге кайрылып турат? Эми Жалал Абад областынын өкүлү катары сизге Жалал Абадтын тургундары эмне иш менен кайрылышат? Жалал Абад областы боюнча бизге көбүнчө эми жакшылык жамандык иш боюнча кайрылышып турушат. Биздин мекендештер ушундай башына иш түшүп калып, билбеген нерселер болот. Ошол нерселерде Ошондой учурларда кандай жардам көргөзө аласыздар сиздер? Ушу элдин жардамы, баягы эле элдин жардамы, ушу достордун жардамы. Кимдир бирөөлөр кете албай калат Кыргызстанга. Ушундай катуу иштер болуп калат, ошого биз кол сунабыз дайыма ушу кыргыз эли. Ынтымак жакшы бул жакта. Ынтымак өтө жакшы. Сиздердин айтканыңыздарды угуп, жаштар бандай рамкадан чыгып кетишпейтпи ошондо? Эми кандай десем, жакшы азыр жаштар жакшы. Бир 2 жыл болуп калды, 2 жыл 3 жыл болуп калды. Өтө ынтымак жакшы баары. Мурункудай уруш, талаш, бири-бирине зордук, зомбулук деген нерсе жокпу? Нерсе жок азыр, Кудайга шүгүр. Тынч эле болушсун. Дагы башка кандай маселелер менен кайрылып турушат? Мисалы сиздер өзүңүздөр деле эмне сунуш пикир калтырасыздар ушул Жалал Абадтын тургундарына? Эми биз Санкт-Петербургда ай сайын ушундай чогулуштар өткөрүп өзүбүзчө ынтымакчылыкка чакырабыз жаштарды көбүнчө. Ынтымакчылыкка, ушу бөлүнбөчүлүккө, уруш талаштан алысыраак болсун деп. Ошол анан майрамдарды кичине колубуздан келишинче организовать этип майрамдарды өткөрөбүз. Мына ушу элдин кызматы. Машаллах, Алла разы болсун. Жаз айларында Кудай өткөрүп, эме да кыласыздарбы? Түлөө өткөрүп. Мороз, күрөш, кыргыз күрөштөр, волейбол, футбол. Өткөрүп турасыздар кадимкидей. Бардыгын ошо чогулуп, эме кылып турабыз. Өлүм житимдер болот. Случайно жыгылып өлүп калат, түшүп өлүп калат, баягы стройкада иштегендер. Ошоларга акча чогултуп, жөнөтүлөт. Жардам. Бардык ушу нерселер полный каралып турат да ушу. Дагы менде жакшы бир вопрос бердиң Жолонго жанагы. Зомбулук боюнча, зомбулук боюнча. Эми адам болгондон кийин 5 кол тең эмес экен. Ушундай нерселер болуп калат экен да. Туура. Кичине акча тапкан баланы акчасы жок балдар кичине коркутуп, үркүтүп иштери болот. Анан ошондой учурларда мен өзү образованием экономистский, анан юридикалык жардам сурап калышат балдар, көп адамдар да. Тилекке каршы бар. Арабыз колубуздун арасында ушу 5 колубуз тең эмес экен, ушу арабызда ушундай адамдарыбыз бар. Бирок ошону ушу мына биздин коом, ушу Жалал Жети областынын коому бар. Ушу Жети областынын коомунун лидерлерине эгер ушу Жалал Абадтын балдарынын башына ушундай иш түшкөн болсо, именно ушу Жолонго чыгат. Таластындагы өзүнүн бир лидери бар, Баккендики бар, Оштуку бар, Нарындыкы бар дегендей, Чүй областындыкы жана Көлдүкү бар. Биздин Жети областынын тең өкүлчүлүктөр бар. Анан ушундай адамдар болуп калган болсо, булар өтө тездик менен биз эмне үчүн Жолон досубуз болгон үчүн, жора болуп ушунча жылдан бери жүрөбүз. Өтө тездик менен ответ кылышат. Өтө тездик менен. Эгер ушундай иштер болуп калган болсо, мына ушу эфирден көрүп атып, баары бир
адамдар көрүшөт, ушундай эфирден көрүп калып, ошондой иштер болуп, зомбулук жана зомбулук боюнча кичине иштер ашып калган болсо, түздөн түз булардын номерлери бар, ар бир группаларда жүрөт. Эгер ошого чалып сразу байланышса, булар болот. менин билишимче бир сутка десем өтө кечтик кылып калат, мына жолондор менен жүрүп атабыз, мынакей 2 саат, 3 сааттын ичинде реакция беришет булар. Сразу нары беричи, утачын тетип, каяктан кайсы жактык бала. Ну, 1-2 жылдан бери менин угушумча өтө жакшы, ынтымак жакшы, мына жолондордун результаты өтө жакшы болот. Машалла. Азыр андай нерселер жок. Үй алганга дагы юридикалык жактан жардам берет тургандай юристтерибиз бар. Например, машина алып, машинесин оформление кылганга дагы жардам берет турган балдарыбыз бар. Конечно, акчага эмес, бекер эле консультация бере турган азамат биздин жигиттерибиз бар. Ушул эле Жалал-Абадтан, ушул эле Көлдөн. Дагы эмнесин алып мактансак болот. Биз эми мактанып эле атабыз да, ачыгын айтканда. Биздин ынтымагыбыз зор, жакшы. Анан акыркы жылдаркы булардын уюштуруп жаткан иштери өтө жакшы. Жана максаттуу иштерге колду сунуп атышат. Анан жакында эле мынакей биздин алымдарыбыз келип кетти. Буларга дагы чоң жардамдарды ушулардын коомдук фонду жардам кылышып, Туура. нарак берагына чуркашып, аны мунусун кылып атат. Эми биз баягы деңизге тамчыган бир тамчыдай эле экенбиз да. Биз эми битке мынча неме кылабыз. Булардын башында канча оор жумушу бар. Канча маселеси бар. Булар дагы иштейт. Булардын дагы үй бүлөсү бар. Булардын да 4-5тен балдары бар. Ошончо ишин тыштап, ошо кыргыз 53 жыл кылып аткан үчүн бул адамдарга биз кандай десек, мындай адамдарыбыз менен биз сыймыктанышыбыз керек. Ушундай досторубуз бар экендигине. Эң туура. Чындыгын айтып кетиш керек. Ушинтип качан болсо дасторконубуз жайык, медер келсеңиз, обязательно чалып, бир ооз кабардар болуп турсаңыз, бул биринчи эле жолку чайыбыз эмес, жана акыркысы эмес. Мындайын да күтөбүз. Эми элибиздин башына түшкөн иш менен эмес, кийинкисинде бир эс алганы келиң жайдын күнү. Буйрус. Жакшы бир көңүл ачып кетесиз дегендеги ойлойбуз. Рахмат. Алла разы болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу Кыргызстандан сыртта жүргөн, мигрант болуп жүргөн, айрыкча Москвада, Иркутскеде жана башка областта жүргөн кыргызымдын жарандары, кыргызымдын атуулдары, мына агаларыбыздын сөздөрүн угуңуздар дагы, ушуну ишке ашырыңыздар, үлгү алыңыздар. Ушул нерсени бир эле Россия жеринде эмес, Кыргызстанда дагы ишке ашырышыбыз керек. Мен Санкт-Петербург шаарында кыргыздардын ынтымагына ушунчалык таң калдым чындыгында. 7 областтын атуулдары, жарандары, өкүлдөрү бизге мисалы ушунчалык кызматын көргөзүп, анан булардын дагы аласа бересе кызматтары бир ушунчалык суктандырды. Бир туугандай кызмат экен булар. Эми арасында кебиз айткандай бардыр, бирок ошолорду дагы булар жакшылыкка чакырып, курукка тартып, бир ушундай эмесин көргөзүп келе жатканын көрүп атабыз мына бир жумадан бери жүрүп. Негизги Москвада ушундай баанда бөлүнүп жарылуу көп болот. Мына ошол бир туугандар ушул агаларыбыздан үлгү алсаңыздар дейт элем. Өзү бир кичинекей алакандай болгон бир кыргызбыз. Бирок ошол кичинекей кыргыз 2-ге эле бөлүнбөстөн 4-кө, 5-ке, 6-га, 7-ге бөлүнүп алат. Жада калса уру, айыл болуп бөлүнгөндөр бар. Мына ошолорго урматтуу мекендештер үлгү катары азыр бул эфир тартылып атат. Анан бул сиздердин өкүлүңүздөрдүн үстүнөн дагы башка өкүлү барбы? Биздин 7 областтын өкүлдөрүнөн башка дагы үстүндө төрагабыз болот. Төрагабызды угуп, төрагабыз эмне десе, ошака басып, ошонун акылы менен. Кыскасы угасыздар да, мисалы сиз же Жалал-Абадтагы же Оштун өкүлү өзүм билемдикке барбастан өзүңүздөр кеңешесиздер да ошонун ичинде. Конечно, сөзсүз кеңешүү төрүндө өтөт баардык нерсе. Анан дагы бир нерсе, тартип бузган балдарга кандай? Баары калып эле муштум менен тарбиялайсыздарбы же кандай болуп калат? Акыркы күндөрү тартип бузган балдар деле жок, чын айтканда. 2 жыл болуп калды, Кудайга шүгүр. Мисал катары да, эми башкалар көрүп билсин деп атпаймынбы? Мисал катары, например, бизден, например, мен Жалал-Абадтан да, например, Жалал-Абадтан болсом, Жалал-Абадтан бузулган балдар болгон болсо, тартип бузган балдар тойбуз. Биз өзүбүз эле чакырып, биринчиден өзүбүз түшүндүрөбүз. Түшүндүрүү аракетинде жакшы сөз менен жакшы сөз кайтарып эме кылгандар болбойт, Алла разы болсун. Бирок ошол чындап эле Санкт-Петербургда береке бар экен да. Ошон үчүн мына ушул агаларыбыз эле эмес, мен көргөнүм баардыгы эле бир эле машина эле алып жетишпестен бул жерден үйлөрдү алып жетиштир да. Россиядан,
акелер ушундайбы бул жактан көптөгөн агаларыбыз үй алып семьясы менен бул жакта кадимгидей отурукташып ушундай бир жетишип эме болуптур. Бул да бир Кудайымдан берген сиздерге неаматы иншалла. Буну дагы көтөрө билишибиз керек. Ынтымактуу болсок эле ошол жерде ырызык болот. Ынтымак бар жерде ырызык бар дейт. Анан өзү калктын, элдин жаманы болбойт, бирок арасында кичине жаман болот. Ошол кичине жаман адамдын айынан бүтүндөй бир кыргызга сөз тиет да. Сиздерге жана башка көрүүчүлөргө да айтаар элем, урматтуу мекендештер. Кыргыз ким дегенде мына ушундай ынтымактуулугубуз менен көргөзүп жүрөлү. Ушундай жакшы жагыбыз менен көргөзүп жүрөлү дейт элем. Рахмат. Анан бул акем менен тааныштырбай калдым. Акем, салам алейкум. Сыртка чыгып кеттиңиз. Валейкум ассалам. Кайсыл жерден дедиңиз эле? Мен өзүм Жалабаттын Сузак районунан Кызыл Сеңир айылынан. Кызыл Сеңирден, атыңыз ким эле? Атым Майрамбек. Майрамбек. Сиз деле бир 15 жылдан ашса элек келгениңиз, 15 жыл болуп калды. Машалла, Алла разы болсун. Жолон аке, кыскасы бир сиз менен дос болом деген адам кеминде бир 10-15 жыл Санкт-Петербургда жүргөн адамдардан дос болот окшойт чамасы, мен түшүнүм боюнча. Жаңы келген балдар дос кылбайт окшойт чамасы, карасаң баардыгы эле бир стажы бар достор экен да. 15 жыл мурун дос болгон балдарыбыз да жалгамчы. Жаңы келген балдар таанышып, мына Кудайга шүгүр азыр катташуубуз өтө бекем. Кудай буйруса. Кыйынчылыктарды бирге баштан өткөрүп, канча жыл убакыт өттү. Машалла, Алла разы болсун. Алла разы болсун. Тынч болуңуздар. Дайым ушундай ынтымагыңыздар бекем болсун. Аллах таалам бизди дагы сиздерге мына ушундай кызмат кылууну насип эткен болсун. Бул Жолон акебиз мына бүгүн 4-күн. Биз келгенден баштап кызматта жүрөт. Сый урматын көрүп атабыз, үйүнө барып чайын ичип атабыз. Эртең операция болот, урматтуу мекендештер. Мына операциядагы врачтарга өзүбүздүн ушундай бир ыраазычылыктарыбыз, белектерибизди ушундай даярдап атсак, аны дагы ушул Жолон акебиз болбой, кыскасы ушул нерселерине чейин чечип берип атат. Рахмат Жолон аке, Алла разы болсун. Үйгө чейин барып, бизден кабар алып атасыз. Сиздин ар бир баскан кадамыңызга, ар бир ойлонуп аткан бир ойлоруңузга Аллах таалам эсепсиз сооптор жазган болсун иншалла. Иштериңизде ийгиликтер боло берсин, тапканыңызда береке болсун. Негизгиси үй бүлөңүз менен тынч болуңуздар. Алтын башыңыздар аман болсун. Тынч болуңуздар. Закир экем кийин келгенде бир ойноп келип кеткилем, битип Буйруса. алдыңарма. Как раз Закир экемди сиздерге дос кылып таштайын эми 15 жыл жүрсүн ушулай. Закир алганы келгенде келесиң да дагы кайра. Буйруса. Бирок Закир экем калып кетсе биздин медиа тармак кандай болуп калат экен да? Буйруса, мына ушундай тамаша иретинде албетте. Бул жакта ушундай Санкт-Петербургда кадимгидей жылкынын этинен ушундай казык арта, урматтуу мекендештер. Кыргызстанда деле кээде көрүп жүргөн тамактарды бул жерден көрүп атабыз. Чындыгында Кыргызстанда кандай жашашат экен? Кыргызстандын момундай болгон шербеттери, Кыргызстандын бир азык-түлүктөрү бир башкача. Чучукту жасаган адам. Бул жаке өзү жасайт да, чындап эле бул чучук боюнча айтып кетейинчи. Могу чучук Кыргызстандан келгенби, кандай болот я? Жок, ушул жерден өзүбүз. Сиз өзүңүз жасайсызбы? Да, ушул жерден өзү таап, өзүбүз. Жылкыны өзүңүз бул жерден даярдап союсузбу, кандай болуп калат? Ушул жактан айылдардан таап, өзүбүз адалдап союп, өзүбүз колубуз менен жасап. Магазиндерге алып чыгасыздарбы, кандай болот? Жок, ушул үйдөн эле алып кетет элдер. Өзүнүн ошо Кыргыздардан ашпайт. Кыргыздардан ашпайбы? Урматтуу мекендештер, достор. О, чучук кадимкидей. Мына жал, мынакей ортасыздарбы? Бул жалды дагы эмне деп коет эле, жылкынын кайсыл жери бар эле? Казык артасы го мына. Негизи ба илгери Кыргыздын бийлери жеген жери кайсыл жер болуп калат эле? Кулжебес. Кайсыл жер болуп калат? Тарелкада. Мына жер, мынакей. Илгери биздин ата-бабаларыбыз мына ушуну бир бийлер жеген экен чындыгында. Ушун сөз болуп калат го. Алла разы болсун сизден аке, тынч болуңуз. Кайрылса болот экен да анда бул жактагы мекендештер, Кудай кааласа, чучук жейм, иммунитетти көтөрөм дегендер. Дегендерге той кылам деген, үй той кылам дегендерге да жылкы таап берет. Машалла. Бу жерден, Ул той ушул үйлөнүү тойлорго бар жогун алып келип берип атабыз даярдап. Машалла. Урматтуу мекендештер, мен ушул видеонун описаниясына
элибиздин ынтымагын биримдигин кармаш үчүн жана башка маселе үчүн мен бул жак Жолон акемдин номерин коем биринчиден. Анан жакшылык жамандыкта же болбосо бир кыргыздын бир ушундай бир каада салтын карманып, кыргыздын багындай салттуу тамактарын жейм деген инсандар үчүн мен бул агамдын номерин атайын коюп коеюн. Байланышыңыздар. Чындыгында кээде издеп таппайсың. Бул видеобуз пайдалуу видео болуп калат экен иншалла. Коюп койсом болот номериңиздерди. Буйруса. Мына ушундай достор. Рахмат сиздерге. Алла разы болсун. Тынч болуңуздар дагы да бир. Эртеңки Зулфия эжебиздин операциясына дуа кылып туруңуздар, Эртең Куда кааласа Зулфия эжебиздин операциясы бүгүн 6 февраль, воскресенье күн, эртең понедельник, буйруса эртелеп больницага жатат. Куда кааласа операция ийгиликтүү өтүп кетсин иншалла. Мына ушундай башкы ниетибиз, максатыбыз ушул. Ушундай Зулфия эжебиз да бул жакка алып келет элек, бирок эртең операцияга даярдык көрүп үйдө болсун деп алып келе албадык. Рахмат, урматтуу Жалал-Абадтык бир туугандар, жердеш агалар, баарыңыздарга чоң рахмат. Тынч болуңуздар дагы бир жолу. Сиздердин дагы кызматыңыздарга биз даярбыз. Сиздерге кызмат кылууну Аллах таалам бизге да насип эткөн болсун иншалла. Тынч болуңуздар.